Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табияттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Соң көлдүн жээги 96 чакырымга созулат. Деңиз деңгээлинен 3000-3400 метр бийиктикте жайгашкан кооздукту Сөңкөл, Молдото, Боор Албас кыргатоолору курчап турат. Көлдүн жалпы аянты 27000 гектарга жетет. Анын 5тен 1 бөлүгү же болбосо 5200 гектар жерине гана мамлекет көңүл буруп Каратал жапырык корогуну уюштурган. Мындан тышкары 3,5 миң гектар кургактыкты да канатына калкалоо милдетин алган. Бирок мамлекет корок атаган аймактардын кооздугу соолуп, боз топурак учуп турат. 95 жылы мен биринчи жолу барганда бир эле койчу болчу. 100 кой менен ошо бир эле койчу турган, башка бир да эме койчулар жок болчу. Чөп деген абдан эме болчу, узун бийик болчу чөп деген да. Жанагы эме куштар абдан көп болчу. Мал көбөйүп кетти, абдан көп мал келгизди. Малдын жанагы жээгинде чөптүн баарын жеп, ошо кас уялаган аралга мал барча, аттар барып, эмелер, уйлар барып, ошону тепсеп атып, арал жоголуп кетти, чөгүрүп кетти, бузулуп атып, чөгүрүп кетти. Баягы уя турган жери калбай калды. Каратал жапырык корогу бул жерди мекендеген канаттуулардын көбөйүшүнө шарт түзүп, аларды төрттүлүк мал жана адамдардан оолак кармоо үчүн пайда болгон. Иш жүзүндө корголгон аймакка туристтер 200 сом төлөп кирсе, бузулган темир тосмо бодо малдын ээн эркин жүрүшүнө өлгө түзүүдө. То, что вылов рыбы запрещен, что это территория заповедника, просто отсутствует. Балык кармоого жана кирүүгө тыюу салуу деген куру сөз. Тескерисинче мамлекеттик корукту жеке пайда көрө турган аймакка айлантып, келген туристтерден акча жыйнап жатышат. Коруктун болушу канаттуулардын жана балыктардын көбөйүшүнө эч кандай оң таасирин тийгизбей эле. Тех животных, там рыб никак не влияет абсолютно. Сөңкөл өрөөнүндө коруктун бар экенинен болгону ушул эки таяктын башына байланган темир такта кабар берет. Корголо турган жер атайын тосмо менен тозулуп чектөөгө алынбагандан кийин анын чек арасы кайдан башталып, кайсыл жерден бүтөөрү табышмак. Табиятты сыйлаган турист кездешип калса, тактан окуп токтоп калышы толук мүмкүн. Ал эми канаттууларга негизги зыянды таяк башындагы такта менен эсептешпеген мал жандык келтирүүдө. И вот в этих кочках травы, где... Жыйынтыгында көл жээгине уялап балапанын басып чыгарып жаткан сууда сүзүүчү канаттуулар жабыркап жатат. Ал жерге канча барба бодо малдардын жайылып жүргөнүн көрөсүң. Албетте, бул көрүнүш куштардын көбөйүшүнө тез таасирин тийгизүүдө. Албетте, Сөңкөл жайыт катары байыртадан бери эле колдонулуп келген. Маселе малдын санында. Эгерде Сөңкөлгөн мүмкүн мал 10 000 мал болсо, казыр болсо анын саны көбөйүп кетти. Ошо санын көбөйтпөш керек. Баягы пастбищ оборот болуш керек. Баягы пастбищ оборот болушканда баягы бөлүп берет го жерди. Мынча гектар сен койду кайтарасың буякта. Мореке июнда маяк жагына кайтарасың, июлда бияка кайтарасың деп. Жылытпыш керек. Бияка жылганда тиякта чөп эметип бышып, уругун ташташ керек. Уругун таштагандан кийин кайта бияка айдап, бияк бышып, уругун ташташ керек. Ушундай пастбищ оборот болуп туруш керек. Азыр 4 түлүктөн тышкары көл жээктеген адамдардын жана 4 дөңгөлөктүү техниканын саны өстү. Белдери ачылганда эле киргизип атпайбы? Анын күзгө чейин ошол жакта жүрүшөт. Күздүн аягында барып карасаңар, жери болсо просто чөп жок болуп, чаң чыгып калат кадимкидей эле.
А вот чаң чыкканда баягы чөп өсүп атпайбы? Чөп өскөндө аны вегетационный эме болуш керек, процесс болуш керек. Вегетационный процесс деген эмне деген процесс? Чөп өсүп, гүлүн ачып, уругун ташташ керек. Ошо уруктан, анан тамырдан кайта чөп чыгат. А эгерде чөптү жеп, баягы уругун таштабайт, жетишпей калып атат эмеге, уругун таштаганга. Албетте жашоосун мал чарбасына байлаган жарандар ар бир жандыкты кайтарып жүрө албасы бышык. Корук статусун бергенден кийин мамлекет көбүрөөк кыймылга келиши керек эле. Анан кийин үчүнчүдөн жанагы туризм, неконтролируемый туризм, абдан көп туристтер көбөйүп кетти. Эми туристтер кичине дагы эмеси бар, жана шарты. Эми туристтерде эмеси количествосы да болуш керек да, канча кириш керек, канча чыгып туруш керек, аларга да контроль керек. А бизде абдан көбөйүп кетти. Баягы анысы эмеси жок да, баягы контроль жок. Вот ушул 3 причина менен Соңкул эмеси абалы кичине начарлап бартат. Өрөөндү күндүн жылышы менен Кочкор, Жумгал райондорунун салмактуу делген туристтик компаниялары ээлеп, алардын күнү жүрүшүп турган маалда жол жээктен бут коерго жер табылбайт. Кас катар тизилген боз үйлөр көк чөптү такыр жерге айлантса, салынган жол болбогондон кийин унаалар каалагандай жүрүп, артынан из калтырууда. Хищнический выпуск. Мало того, там огромное количество машин заезжает. Бардык аз келгенсип, ал жерде унаалардын саны болуп көрбөгөндөй өстү. Ар бир айдоочу каалаган багытын алууда. Өрөөндүн баары унаа калтырып кеткен жолдорго толду. Ал такыр жерлерди калыбына келтирүүгө ондогон жылдар керек болот. Эми таштанды маселесине токтолобуз. Абал жакшы эмес. Калдыктарды чогултуп кеткен унаа болбогондон кийин бул жерге боз үй тиккен жарандар колунун келишинче күрөшүп жатышат. Бири чогултуп келип жерге көмсө, экинчиси ширеңке чагып өрттөө менен алек. Жыйынтыгында жалынга күйгөн таштандылар абаны булгаса, жер астындагылар ар кандай жол менен көлгө келип куюуда. Естественно, это все. Таштандылардын баары ачык асман алдында жатат. Жамгыр кар жааганда көлгө сиңип келүүдө. Кыртышка сиңип кеткени жер астындагы суулар менен келип жатат. Сөңкөл өзүнүн визуалдык кооздугун жогот элек. Тоор астындагы көл азырда болсо көргөн кишини таң калтырат. Кеп бузулган экологияда. Алыс кетпей акыркы чейрек кылымдала турган болсок, болбогон 25 жылдын ичинде Сөңкөлдөгү терс тарапка өзгөрүүлөрдүн арышы күч. Жаратылыштын эсебинен жанбагуу табиятка болгон суз мамиленин айынан соолуган көлдөр, кырылган токойлордун мисалы дүйнөдө толуп жатат. Экология акыры үн катып, эби келгенде эсептешери чындык. Албетте, Сөңкөл бүгүн эртең соолуп, же болбосо эч бир канаттуу мекендебеген кунарсыз бир көлгө айланат дегенден алыспыз. Болгону бүгүнкүдөй мамлекеттин жана жарандардын супсак мамилеси мейли 50 же болбосо 100 жылдан кийин өзүнүн терс таасирин тийгизиши толук мүмкүн.